27 ноябрда ишкердикти колдоо борборунун ишмердүүлүгүнүн алкагында Баткен областында кичи жана орто бизнести өнүктүрүү боюнча мамлекеттик органдар менен ишкерлердин арасында кызматташтык темасында тегерек стол өттү. Жолугушууга Баткен шаарынын мэриясы, салык кызматынын Баткен шаары боюнча башкармалыгы, социалдык фондунун Баткен райондук башкармалыгы, Экотех инспекциясынын Баткен райондук башкармалыгы, кадастр мамлекеттик мекемесинин Баткен филиалы, Баткен РЭС, Баткен мамлекеттик администрациясынын региондорду өнүктүрүү бөлүмү жана башка бир катар мамлекеттик органдар катышты. Жолугушуунун максаты чакан жана орто бизнести өнүктүрүүдө ишкерлер менен мамлекеттик органдардын ортосунда кызматташтыкты жакшыртуу. Жыйындын жүрүшүндө мамлекеттик органдар менен ишкерлердин кызматташуусунда өкүм сүрүп жаткан көйгөйлөр, кыйынчылыктар жана башка маселелер талкууланды. Жана аларды жоюу максатында чечимдер кабыл алынып, тараптар арасында меморандумдарга кол коюлду. Бүгүнкү иш-чарабыз ишкерлер менен мамлекеттик органдардын ортосундагы тегерек стол. Бул жерде мамлекеттик органдар менен ишкерлердин ортосундагы кереки тоскоолдуктар болсун, түшүнбөстөр болсун, жана башка ошондой бир маселелерди ушул жерден чечип, такташып, ошонун негизинде мындан кийин бири-бирине тыгыз байланыш иштегенге арналган тегерек стол болду.